5 каналдын түз эфирдеги берүүлөрүн учурда программасы менен улантабыз. Аны мен Каныкей Бозгунов алып барам. Саламатсызбы? Кыргыз-түрк дипломатиялык мамилелеринин түзүлгөндүгүнө быйыл 30 жыл толуп отурат. Түркия Кыргызстандын эгемендигин биринчилерден болуп тааныган өлкө болуп саналат. Чейрек кылымдан ашык убакыт ичинде эки өлкө ортосунда дерлик бардык багытта, тактап айтканда соода экономикалык, инвестициялык, транспорттық, логистикалық, маданий гуманитардық, саламаттыкты сактоо, билим берүү тармагындагы кызматташтыкты жогорку деңгээлге жеткире алдык деп айтсак болот. Кыргыз-түрк алакасы тууралуу бүгүнкү берүүбүздө Кыргызстандын Түркиядагы мурдагы элчиси Мамбетжунус Абылов менен сүйлөшөлү деп турабыз. Саламатсызбы агай? Кош келдиңиз студиябызга. Азыр бизде ушул Кыргыз-түрк алакасы тууралуу даярдалган кыскача сюжет бар эле, ошону көрүп алсак, андан кийин талкуубузду баштайлы. Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы дипломатиялык алака 1991 жылдын декабрь айында түзүлүп, 92 жылдын апрель айында Бишкекте Түркия элчилиги, ал эми жарым жыл өтпөй Анкарада Кыргызстандын элчилиги ачылган. Бирок ага чейин эле эки элди терең тарых, тили, дини түздөн-түз байланыштырып турат. Ошондуктан Борбор Азия аймагында Кыргызстан Түркия менен мамилеси эң жогору бекем өлкө катары саналат. Анткени менен бийликти мурдагы президент Алмазбек Атамбаев башкарып турган учурда эки тараптуу мамилелер кескин солгундап кеткен. Бул Түркияда террордук уюм деп таанылган түрк жинаятчысы Фетуллах Гүлендин Фето кыймылына байланыштуу. Соңку жылдары Анкара аталган кыймылга тиешеси бар деген окуу жайларды, анын ичинде мурдагы Себат, азыркы Сапат лицейлерин жабууну талап кылып, кыргыз бийлигине кайрылып келет. Буга геосаясий маселелер дагы кошумча болгон. Барын эсине салып коюш керек. 2016 жылы Түркиянын аскер күчтөрү Россиянын учагын атып түшүргөндөн кийин Кыргызстандагы ошо Россияга болушабыз деп Түркияга жаман көрүнүп калганбыз. Ошондо бир үзүлгөндөй жип болду. Бир эки тараптуу кызматташууда бир көлөкө түшүп калган. Андан кийин Түркия тарап бизге Себат окуу жайлары, бул Фетхулла Гүлендин тарапташтары, ошон үчүн аларды жабуу керек, маарифке өткөзүп бериш керек. Ошонун бир ирет алардын кандайсы өкүлдөрү Кыргызстанда бекинип жүрөт деген маалыматтар болуп, ошого биз дагы бир ыңгайлуу же толук жооп берген жокпуз. Түркия Кыргызстан үчүн маанилүү өнөктөш болгондуктан аны менен бардык багыттагы мамилелерди жаңы деңгээлге чыгаруу керектигин Аскар Бешимов айтат. Анткени толук Карабактагы согуштан кийин Борбор Азияда гана эмес, дүйнө коомчулугунда Түркиянын таасири күчөп турат дейт ал. Тажикстан 28-29 апрелде болгон окуя. Одан кийин мына чоң алайда контейнер коюп, бул деген биринчи кол салуу, экинчи биздин тамырыбызды тартып, биздин кандай десем күчтүүлүгүбүздү, биздин бир жооп кайтара турганыбызды сыноодон өтүп аткан учурубуз. Ошого жараша бир айдан ашык өттү, ОДКБнын ичинде бул маселе талкууланган жок. Андай талкууланбаса, биз маселени коюш керекпиз. Ошол эле учурда Түркия менен мамилебизди түздөп, Түркиянын мамилебизди өнүктүрүп, аларды жогорку деңгээлге чыгарыш керекпиз. Эки өлкөнүн кызматташтыгындагы артыкчылыктуу багыттардын бири бул билим берүү тармагы. Анткени дипломатиялык мамилелер түптөлүп жаткандагы келишимдерде дагы билим берүүгө өзгөчө басым жасалган. Маселен, Кыргыз-Түрк Манас университети эки өлкөнүн кызматташтыгынын алкагында ишке ашырылган эң ири долбоорлордун бири болуп калды. Кыргызстан Түркия Манас университетинин курулушунун өзү Түркиянын Кыргызстанга кошкон эң чоң инвестициясы деп эсептелинет. Мындан чоң инвестициялык проект жок эки өлкөнүн ортосунда, өзүңөр билгендей. Түркия өкмөтү жанагы келишим боюнча, 95-жылкы келишим боюнча инвестицияларды салат. Кыргызстандын өкмөтү болсо университеттин өнүгүшү үчүн Бишкектин эмесинен жакшы жеринен жер бөлүп берет деген берени бар болчу. Түркия менен соода экономикалык байланыштардагы жогорку деңгээлде көптөгөн долбоорлор ар кандай тармактарда ийгиликтүү ишке ашырылды. Жыл сайын товар жүгүртүүнүн деңгээли оң жакка өсүүдө. Ага карабастан экономикалык чөйрөдөгү эки тараптуу кызматташуунун көлөмү эки мамлекеттин мүмкүнчүлүктөрүнө дал келбей турганын эл аралык ишкер кеңешинин аткаруучу директор Аскар Сыдыков айтууда. Тышкы соода жүгүртүүдө Түркиянын ролу чоң, анткени аталган өлкө бул багытта дүйнөдө алдыңкы 5 мамлекеттин катарына кирет. Түркия бизге караганда абдан эле чоң мамлекет. Ички дүң продукциясы боюнча дагы, бизнестин, ишкердүүлүктүн багыттары боюнча дагы, ошондуктан
ал жактан дагы деле көптөгөн инвестор ишканаларды тартууга мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Мынакей фарма тармагы катуу чыгып атат. Азыр дүйнө жүзү боюнча пандемия учурунда ошол фармацевтика боюнча Түркиянын көптөгөн ишканалары бар. Аларды дагы тартсак болот, чогуу иштешсек болот. Ошондой эле тигүүчү тармакты дагы деле кеңейтип, мынакей бизге брендтер керек деп атабыз. Ошол Түркияда ал брендтер бар. Анан ал ишканалар европалык брендтер менен кызматташат. Ал экинчиси, анан үчүнчүсү ошол эле төө бурчакты кайра иштетүү, башка айыл чарба азыктарын кайра иштетүү жана ошол Түркияга жөнөтүү боюнча туризм тармагында аябагандай мындай потенциал көп. Себеби Түркия дүйнө жүзү боюнча мындай туризм кызматтары боюнча алдыңкы орундарда турат. Азыркы тапта Түркия менен Кыргызстандын ортосундагы өз ара товар жүгүртүү көлөмү 400 миллион доллардын тегерегин түзөт. Аны 1 миллиард долларга жеткирүү маселеси 2010-жылдардан бери көтөрүлүп келет. Каныкей Бозгунова, Талас Аманбеков, 5-канал. Түркия менен Кыргызстандын ортосундагы дипломатиялык мамилелерге 30 жыл болду деп атабыз. Буга баягы президент Садыр Жапаровдун Түркияга болгон визити дал ушул 30 жылдыкка туура келип атат. Негизи эле ушул 30 жыл ичинде ошо эки өлкө ортосундагы кызматташтыкты, соода-экономикалык жогоруда айтылган бардык тармактагы байланыштарды кандай баалоого болот? Анан азыркы учурдагы абалы кандай баалайт элеңиз? Биринчи мына бул ата сиз айтып кеткен зыярат деп коет Түркия. Биздин өлкө башыбыздын зыяраты. Түркияда өтө жакшы кабыл алынганын көрүп атабыз. Себеп дегенде Түркиянын Кыргызстанга көзү түз, бизди бир тууган эл катары баалаган мамлекет. Ошо Түркияны башкарып турган Эрдоган бизди ар дайым кыргызлар биздин бабаларыбыз деп айтат. Биз ошо өзүбүздүн тарыхка маани бербей, биз бияктан былжыра беребиз. Биз түрк атанын балдарыбыз деп. Ошо түрк атанын балдарыбыз деген ошо түрктөр биздин баба ата, кыргызлар биздин бабаларыбыз деп эсептейт. Биздин тарыхыбыз чоң эл, биз ушулардан өнүккөн элбиз дегендей мааниде да. Анан эми мына дипломатияга келгенде бир чоң жаңылыштык бар Кыргызстандын өзүндө. Эмне деген жаңылыштык? Бул дипломатияга келгенде ар бир мамлекет менен мындай конкреттүү иш план түзүш керек да, кызматташуу боюнча. Анан мүмкүнчүлүктөргө жараша, мүмкүнчүлүк эмес, биздин муктаждыкка жараша. Биз ким менен мамиле түзбөйлүк, биз ошо өзүбүздүн муктаждыгыбызды канааттандырыш үчүн түзөбүз да. Анан ошондо муктаждыгыбыз эмнеде деген маселени ар бир мамлекет менен ойлонуп чыгыш керек. Ушуну бүгүнкү чейин жакшы ойлонбой жүрөбүз да. Мисалы үчүн, мына өзүңүз караңыз, бийлик, анан байлыкка жутунган өзүнчө бир топ, анан эл үчөө турат да. Анан дипломатиялык байланышка келгенде ушул жана бийлик менен жана байлыкка жутунгандар ортосунда байланыш болуп, эл биякта калып калат да. Ошондуктан ошол жерге келгенде ким бизге приоритеттүү дегенди ойлогондо элден башташ керек. Мисалы үчүн биз Кытай менен мамиле кылып атканда Кытайдан экономикалык байланышты өстүргөнгө аракет кылабыз да туурабы. Буга жанагы бизнесмендер чоң аракет кылат, өлкөнүн жетекчилери чоң аракет кылат дегендей. Бирок кыргыз эли кытайларды бөтөн кабыл алат да. Бөтөн кабыл алат. Ошондуктан мындай аралаша албайбыз. Ошондуктан Кытайга келгенде жанагы экономикалык маселени, анан мындай мамлекеттин ортосунда, бийлик ортосунда байланышты аста коюш керек. Бирок Түркия менен тескерисинче, Түркияга келгенде бул элдер бири-бирине каташсыз келип атпайбы? Түшүнөсүздарбы? Элдер мына бул жанагы берде айтылып аткан жанагы мисалдарды айтып атпайбы? Мындай дегенде, мындай деп. Бул айтылып аткан нерсе кайтып эле жанагы соодага, же болбосо тиги эмеге, билимге, башкага келип такалат да.
Ал эми карапайым эл ошо жанагы түрк менен тарыхыбыз бир экенин билип, ушул бир өзүн бир тубандай көрүп, ошо Түркияга барып иштегендер бар, Түркияга барып окугандар бар, аяктан бияка келип эметкендер бар. То есть мына эл. Мисалы үчүн Россия менен Түркия, анан Кытайды карасаңар, Россияга карапайым эл көбүрөөк барат, себептен де ментальность жакын болуп ошол жактан иш издеп атпайлыкпы, так. Кытайга бара албайбыз да. Ал эми Түркияга ушуну ачсак, кыргыздар көп катташка жетишет элек да, мына ушул жасалбай келатат. Ушул таптакыр жасалбай келатат. Анан эми экинчи нерсе, мына Түркия менен элдин катташын ал эмне дегенди билдирет? Мисалы визасыз жүрүү деген сыяктуу. Бул мындай болуп атат да, бу жерден бул мамлекеттик бийлик Түркиянын жетекчилеринен мындай жолукканда, сүйлөшкөндө, пландарды такташканда, ушул жанагы кыргыз менен түрк бир тууган эл экенбиз. Ушу бири-бирибизге эшикти жаппай ачык эле болуп жашайлыкчы десе болот да. Ошондо мисалы үчүн миллиондогон эме орустар барып иштеп атпайбы кыргыздар. Ал Түркияга барып иштей албай атпайлык. Түркияга барып эч ким нелегально иштешет. Легальный жок да. Баргандар нелегально жүрүшөт. Ушуну көрүп турабыз, жасабай атабыз. Мисалы үчүн экинчи түрктөр да ошол жака келгиси келет. Түрктөргө да ачык болсок биз, алар дагы баягы ата-бабабыздын жери деп бияка келип, ар бир өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн бияка дагы жардам берет эле деген сөз да, бул бир. Экинчи, бул да бир оор нерсе бар да, Түркия менен биздин ортобуздагы чечелик нерсе. Бул Түркиядагы жанагы визовый режимде жанагы жок дегенде квотага жетишпей атабыз. Мисалы үчүн Түркияда дагы жумушсуздук чоң. Түркиянын өзүндө жумушсуздук чоң. Эмне үчүн жана бизге жагыбыраак болуп аткан. Өзлөрү айыл чарбасында иштеген, муну чөйрөсүндөгү жана жумушсуздук көп болгондуктан мында кыргыздар кирсе өзүбүздө жумушсуздук болбой элдер кандай түшүнөт дегендей мааниде эметип атат да. Ошондуктан мен мындай деп өзүм иштеп жүргөндө көп нерселерди аракет кылып көрдүм. Ошо эми ишке ашканы болду, ишке ашпаганы болду. Мына азыр тиги соода айтып атпайсыздар, $400 миллион жакын деп. На самом деле мен азыр силерге келатканда көрдүм, $270 миллион экен сооданын көлөмү. Турция мына 20-жылга болгон 21 эме чыга элек да. Ал эми мен ошо иштеп туруп эметкенде, мисалы үчүн 2009-жылы $370 миллион болчу биздин эметкен. Ошондо эле эметип, азыр жанагы Жапаров айтып атпайбы, 1 миллиардга чыгарышыбыз керек деп. 1 миллиардга чыгарыш керек, ушуну абдан чоң иш кылыш керек. Мен ошондо ошо элчи болуп барганда 30 миллион болчу товарга барат. Ошону 370 миллионго жеткиргенбиз, иштегенбиз. Анан эми ошол жерден проблема мындай болуп калат да. Биз мына Түркия бизге ача албаса, жумушчулукка ача албаса, анда биз Түркиянын өзүндөгү мүмкүнчүлүктөрдү кантип пайдалансак болот деген маселе коюш керек да. Мисалы үчүн Түркияда кыргыз түрбөсү деп коет Никея шаарында. Кыргыз эми табыткана. Кыргыздар аскерлери ушу жана Осман империясынын курулганда чоң кызмат өтөп, ошон үчүн жанагы Осман императордун баласы ошол Османдын атасына кандай күмбөз курса, кыргыздар да ошондой күмбөз курганда, тим эле проектиде бир окшош ошондой деңгээлге жеткен да. Бул бир. Экинчи, кыргыз жери деген жер бар. Кыргыз жери деген. Ал жерде кыргыз жери деп турат, ал жерде бир кыргыз жашабайт. Мисалы үчүн, мына Кытайдагы кыргыз автономиясы болуп атпайбы? Ал жерде кыргыздар жашап атат, автономный район өзү эметип атат. Эми ошол мисалы үчүн биз жанагы мындай маселе коюш керек эле деп жүрөм да, ошону эч ким бийликке түшүндүрө албай койдум мен такыр эле. Ошол кыргыз жерине кыргыз район деген статуска жетсек, бүгүн кыргыз жери деген бул жөн эле топоним болуп атпайбы? А кыргыз району болсо уже политоним болот.
Kırgız rayonunda kırgızlar жашаса, kırgızlarga mектеп açılsa, kırgızlarga emetse özүнөн өзү эле аралашып кетип атпайбы? Түшүнүңөрбү? Biz ошолорду жасабандыктан жанагы бизге виза бербейт. Анан жана ушакта окуп чалаулар аралашып калгандар, түрктөрдүн аралашып ушундай незаконно иштеп жүрүшөт да. Бул деген мындай эки мамлекеттин бир тууган элдин ортосунда көп жакшы эме бербей турган нерсе да. Азыр агай мына Садыр Жапаров президент Түркияда жүрөт сапары менен. Анан биз жана жогоруда дагы материалда айтылбадыбы, 2010-жылдан кийин Түркия менен кичине алакабыз согундап кеткендиги тууралуу. Эми бул жашыруун деле эмес. Азыр ушул визиттен кийин Түркия менен болгон алака катыш жаңы деңгээлге чыгат деп үмүттөнсөк болобу? Эми мен бул жерден дагы кичине кооптонгон жерим бар да. Кооптонгон жерим бул Атамбаев учурунда алака бузулду дейм. Ачыгын айтабыз, бул эл туура түшүнүш үчүн. Атамбаев жана тиги интервью берген жигит туура айтып атат. Биринчи жанагы орустар менен Түркиянын ортосунда чатагында ортомчологом деп бул бир эметип алды, орус тараптуу сүйлөп. Экинчи болсо жанагы Фетхулла Гүлендин системасы боюнча тигилер койгон сунуштукту кабыл албай туруп алды. Ошо менен алака бузулуп калды да. Анан ордуна Сооронбай Жээнбеков келгенде деле так ушул Жапаровду кандай кабыл алса, так ошондой кабыл алган түрктөр. Бул деген биз кыргыздарга ачыкпыз. Биз менен ачык иштегиле, биз жардамга даярбыз деген сөз да. Ушул эле жана атчандар сопровождение кылган архивди карасаңар, ушул эле маселелерди эмеге Сооронбай Жээнбековго койгон. Ушул эле жанагы тиги Фетхуллахтын системасы боюнча анан визит бүттү, келди. Нары жылган жок да. Аракет болгон жок да. Аракет болгон жок да. Ошондуктан мен күмөнүм дегеним, биз ушу бар визит болгондо жакшынакай сүйлөп коюп эле. Анан келгенде артынан түшпөй кое турган бир кеселибиз бар да. Эгерде ушул кеселибиз кармаса, эчтеке өзгөрбөйт. Вот анан да бир мен кичине чочогон жерим болуп калды да. Жанагы Орхан Инанды боюнча абдан чоң эме болуп атпайбы? Митингдер жүрүп атат, башка жүрүп атат. Анан эми азыр мендеги маалымат боюнча Эрдоган менен Жапаров жолукканда Эрдогандан биздин президентибиз Орхан Инандыны сураптыр. Анан ошо Эрдоган берген жообу биз үчүн мындай чоң эме да, сабак болуш керек да. Эрдоган айтып атпайбы, мен аны мен тааныбайм дагы. Ал деген неме жок, ал деген жана фетон немесинде деп эсептелбейт деп айтты да. Анан эми жана Жапаровдун берген суроосу тигинде күмөн санагандай болуп калды да. Түшүнүп атасыңарбы? Себеп дегенде ушундай эмени Кыргызстандан нагнетать этип атышат. Байкап атасыздарбы? Көчөгө элдер чыгып атат, элчиликке бекитип коюптур дегенде сөздөр чыгып атат. Анан түрктөр мына уурдап алып кетип калыптыр дегенде сөздөр чыгып атат. Ушундай нерселерди мен оюмча Садыр Жапаров менен эме тиги Эрдоган элдин астында ачык заявление кылып койсо жакшы болмок да, Инанды боюнча. Жөн жанагында бири-бирине эметип, мына бүгүн ушул маселе ошол боюнча калып турат. Эми бу жерден коркунучтуу жерин айтып берейин. Эмне үчүн коркунучтуу, менин түшүнүгүм боюнча. Бул эмне үчүн Эрдоган Гүлендин системасына каршы болуп турат? Маселеде мындай баягы кыргыз-түрк мамилесине чоңдоо кетирип атат да. Таасир бере турган нерсе. Чоңдоо кетирип атат да. Чоңдоо кетирип атат. Эмне үчүн Эрдоган жана фетонун системасын алгыла, биз анын ордуна Маров деген системаны эле берелик. Ошону эмет бүт барды эле ошол эле атын Маров кылып туруп, бирок өкмөт аркылуу болсун, жана Манас университетинде болсун деп атат да. А булар уже общественный, частный болуп кетишкен да. Биз ага болбой келатабыз да. Эмне үчүн Эрдоган эметип атат? Себеп дегенде Эрдоган Турцияда төңкөрүшкө аракет болду да. Билесиздер да, төңкөрүш. Ошол төңкөрүштү уюштуруучулары жанагы Гүленден башталып атат деп, алар ошондой ачык эле жарыгап Гүленди террорист деп Америкадан талап кылып атат, өткөрүп бергиле деп. Мисалы үчүн Инандыны анткен жок да. Мисалы үчүн мен азыр ушуну угуп койсоңуз да. Бизге эмне үчүн коркунучтуу бул?
Misal üчүн да эмне үчүн коркунучтуу? Себеби азыр байкап атасыздарбы? Азыр канча саясатчылар түрмөгө түшүп атат, эме боюнча жер боюнча, то есть эме кумтер боюнча, башка боюнча деп атат да, коррупция боюнча эме болуп. Бир үн каткан эч ким жок. Байкап атасызбы? Ал эми инанды жоголон күндөн баштап бир күндө тыйылып атат эме митинг. Байкадыңызбы? Бир күн тыйылган жок. Аны саз келгенсип, биз инандыга $1 миллион сыйлык жарыя кылып коюшту. Бул эмне деген сөз? Бул түрктөр биз жасаган ишти түрктөр уже Кыргызстанда жасалды да. Бүгүн мисалы үчүн Түркиянын кызыкчылыгын колдой турган кыргыздардын ичинде системаны түзүп койду. Ал эми биз Түркияда кыргыздардын кызыкчылыгын коргой турган системаны түзмөктөрсүн баштабай атабыз. Вот о чем идет разговор, да? Түшүндүңүзбү? Агай, бул эми өзүнчө бир сүйлөшүп турган өзүнчө чоң темада. Азыр биз кыргыз-түрк алакасы менен жана суроо берип атпаймынбы, жаңы деңгээлге чыгарууга мүмкүнчүлүк болобу депчи. Анткени акыркы учурда мына могу жогоруда да айтылды, тажиктер менен болгон мамиледе баягы эл аралык коомчулукта деле түрк тилдүү мамлекеттер баягы биригиш керек, бири-бирин колдош керек деген сыяктуу нерселер болуп атат да. Ошол нерсени баягы бийлик жетекчилери эске алабы деген маселе да. Бул жерде ошол эле соода экономия, мисалы жана сиз айттыңыз, экономикалык багытта, соода багытында иштешүүдө Түркия экономисттер айтат да, Түркия могу Евразия биримдигинин алкагында өзүнүн ошол базарга чыгууга кызыктар депчи. Ушул нерселерге бир жол ачылабы деген маселе да. Бирден мындай да, бул маселе аябай туура көтөрүлүп атасыз да. Эми берге келгенде мындай болуп атпайбы? Жанагы азыр Садыр Жапаровдун зыяратынан кийин келип, өкмөткө кандай тапшырмалар берилет, өкмөт кандай багытта иштейт. Мына ошого жараша болот да. Түзгөн келишимдерге. Бул бир да, кабыл алынган чечим мындай да, сүйлөшүп коелу кетип калбаш керек да. Попили чай, поговорили, разошлись болуп калбасын керек. Бул бир. Экинчи, жанагы тажиктер менен ортобуздагы кичине проблема чыкканда түрктөр позициясын ачык эле айтпадыбы? Анан кийин мына Эрдоган менен Садыр Жапаров отуруп сүйлөшкөндө Эрдоган айтпадыбы? Тажиктер менен эмеге башталганда биз ызабыз келди деп. Ыза болдук деп. Ушундай эки коңшу эл эметип атканына деп. Ал деген эми кыргыздарды колдойбуз деген сөз. Бул деген мисалы үчүн Азербайжан менен Армениянын ортосундагы проблема келди эле Карабах боюнча. Түрктөр колдоп эле Карабахты Азербайжанга пайдасын буруп бербеди. Мисалы үчүн да, мен буга шегим да жок. Түрктөр бизди колдойт. Түрк тилдүү өлкөлөр эмес. Жана биздин тегер түрктөр. Себеп дегенде, ушу түрк дүйнөсүндөгү мамлекеттердин ичинен кубаттуусу. Ортомчу болуш мүмкүнбү? НАТОнун аскерлеринин ичинен эң күчтүүсү Түркия. Түшүндүңүзбү? Түркияда ушундай мүмкүнчүлүк бар. Ал бизге ушунчалык бир тууган мамилеге даяр. Аны ушу биз пайдаланышыбыз керек да, жана сүйлөшүп алып эле, анан айткандын артынан түшпөй эле. Жээнбеков ушундай эле болду да. Барды сүйлөштү, аябай дегенде меймандос болду. Фетаны да сүйлөшүлдү, башкасы да сүйлөшүлдү. Эмне өзгөрдү? Эчтеке өзгөргөн жок. Мен ушундан кичине күмөн санап турам да, сиздин айткан сурооңуздун абдан маанилүү экенин, сиздин жана эме түйшөлүп атканыңызды да сезип турам да, эмне үчүн мындай болбойт. Мындай тажиктер менен чыр бүттү элек да. Эртең эмне болот? Туурабы? Түрктөр бизге абдан керек. Түрктөр бизден мурун колдогонго даяр бизди. Чегара маселесин чечүүдө кечиресиз, ортомчу боло алышы мүмкүн. Эми балким аралашпайбыз деген позицияны билдириши мүмкүн, бирок кайсы бир жагынан? Берден мындай да, чегара булар мисалы үчүн орустар кичине өздөрүнүн позициясын айтпадыбы. Биз ортомчу болгонго даярбыз деп да. Ошол учурда орустар ошол жерден жанагы коопсуздук кеңешин ошол жерден өткөрүп, министр Шойгу, мен эски коллегам МЧС боюнча, чогуу бирге жолдошбуз.
ошол келип алып, ошол кеткен күнү эртесин башталды согуш. Мисалы үчүн да, ошол менен орустардын мисалы үчүн ортомчулугун көп каалабай турат да. Мисалы үчүн кыргыздар мындай ишенимсиз карап атат мындай нерсе. Ал эми Түркиянын ортомчулугуна тиги эме ишенбейт тажиктер. Түшүнүңөрбү? Биз түрк бир тууган кыргыздарына тартат деген ой болуп калды. Ошондуктан бул маселени ортомчусуз чечип алабыз деген позицияны айтып атат Садыр Жапаров деле, Ташиев деле. Ошол позиция туура. Бирок Түркиядан кандай жардам тиет? Бизде мен элчи болуп турганда ар жыл сайын Кыргызстан менен Түркиянын ортосунда өкмөт аралык военно-техническом сотрудничестве деген келишим кол койчук. Ошол военно-техник сотрудничествонун негизинен ар жыл сайын $1 миллион бизге техникалык жардам келип турчу. Ал ошол келишим бүгүн иштебей мен билбейм, азыр кылса эме болду. Аны азыр Түркиядан 10 эсе көп сурасаң да колдоп берет. Түшүндүңүзбү? Бул деген бизге кээ түшүнбөй айтып атат да, НАТОнун эмеси болсо, тиги мүчөсү болсо, анан биз болсо ОДКБда турсак, анан кийин кандай болуп калат, тигиндей болуп калат деп, ничего подобного. НАТОнун мүчөсү болуп туруп эле Азербайжанга жардам берди го. Эч кандай эчтеке болгон жок, туура. Ошондой эле нерсе. Түркия менен азыр мен өзүм түшүнүп турам, Садыр Жапаров мынандай жабык эшикте көп нерселерди сүйлөштү деп ойлойм. Ошо жабык эшикте мындай ачыкка чыкпай туруп бир тууган катары сүйлөшүлгөн маселелер көп болду. Ошондуктан Жапаровдун эмесине мындай түрктүн астында чоң жоопкерчилик да пайда болот да. Мисалы үчүн Түркиядан бизге керектүү жардамды ала турган болсок, биз Түркиянын маселелерин чечишибиз керек да. Же туура эмеспи? Аны чечпей койсок, анда кайтып эле таз кейпибизге кийип отуруп калабыз да. Азыр жанагы 2010 жылдардан бери айтылып келет, жана сиз айткан соода жүгүртүүнү $1 миллиард чейин жеткирүү маселесичи. Азыр бизде жана бир аз айтып баштадыңыз эле, кандай мүмкүнчүлүктөр бар ушул нерсени жогорулатууга, эмне жетишпей атат? Эми бизде мындай да, ушул жерге келгенде да туура эмес позиция, ошо өкмөт арасында туура эмес позиция бар. Мисалы үчүн Түркияда высокая технология жок, к сожалению. Жанагы IT технология же ошо эмелер келип Түркиянын образец катары биз алып келе турган эме жок да. Түркияныкы жанагы малый средний бизнес. Эң эле ылайыктуусу жанагы орточо чакан ишканалар ушундай өнүккөн Түркияда да. Тейлөө тармагы. Ошол негизинде Түркияда курулуш аябай өнүккөн. Курулуш материалдарын чыгаруу аябай өнүккөн. Бизде Кыргызстандагы курулуш материалдарында баа советтер деңгээлинен талкалап да заводдордун баары сатып берип эчтеке жок, производство жок да, кирпичибиздин сапаты жок. Ошон үчүн мисалы үчүн курулуш тармагында курулуш материалдары, курулуштун өзүнүн жүргүзүүчү түрктөрдүн курулушка абдан мыктуу деп эсептелет Европада. Мисалы үчүн бир, экинчи жанагы терден дагы бир айтып атпайбы, текстиль боюнча, башка боюнча деп. Текстиль боюнча мен айтып эле коеюн, Турция Кытайга уткуруп койгон. Турция убагында Европанын эң текстилди эметип турган эме болду. Текстилдин эмелер, фабрикалар, текстиль фабрика Турцияда гектар фабрикалар бар болчу. Анан тиги Кытайлар кыйын экен. Рынокты ушуну ээлеп кеткенден кийин, дүйнө жүзүн баарын ээлегенден кийин азыр Түркиянын баа текстиль фабрикаларына барсаң, заводдун ичинде машина менен жүрөсүң чоңдугунан. Бир иштебейт, каңгырап жатат. Анан ошолордун алар бизге көп сунуш кылган, мен иштеп турганда. Мына Ошто текстиль комбинатыңар бар экен, советтер технологиясы экен, көп жакшы эмес экен. Мына биздин эмеле туруп калды. Ушуну апарып ошол жерге коюп алып туруп иштебейсиңерби, совместный кылбайлыкпы, пакта чыгарат экенсиңер деген ушуга чейин барышкан да. Аны артынан түшкөн эч ким болгон жок. Түшпөгөндөн кийин эметпей атат. Андан башка Түркияда бизден ала турган фасолду жакшы алып атышат. Айылчар тармагында. Анан эмени алып атышат, жана сухофруктун бизден көп алышат. Ушулар менен иштеш керек. Ушулардын көлөмү $1,5 миллиардка чыгат.
Түшүнүктүү. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды, агай. Тилекке каршы рахмат сизге убактыңызды бөлүп маек куруп бергендигиңиз үчүн. Бүгүн бизде мейманда Кыргызстандын Түркиядагы мурдагы элчиси Мамбет Жунус Абылов болду. Ушуну менен учурда программасын жыйынтыктайлы. Мен Каныкей Бозгунов алып бардым. Саламатта туруңуз.